Эми сизден 31 августтагы оюн тууралуу сурабасак болбойт. Достук командасына да, ынтымак командасына дагы 200 миңден 400 миң сом штраф салынды да. Клубту команданы кармаганлардын баары намыс үчүн. Акча салам, бирок арткасын ойлобойм да, келбейт акчачы. Канча салсам да келбейт. Тактап айтып өтсөңүз, кандай эрежелер өзгөрөт? Биз мисалы жаңы эреже киргиздик. Биз ошол жана финалдык күнү мисалы 2000 билет сатылды, бирок ат майданда мисалы 6-7 миң киши отурду. 8 миң киши отурду. Арбаңыздар, кадырлуу көрүүчүлөр, бүгүн биз Көкбөрү боюнча эң талуулуу суроолорго жооп алалы деп турабыз. Ал үчүн Көкбөрү Федерациясынын жаңы шайланган президенти Рамис Юнусалиев мырзаны студиябызга чакырганбыз. Рамис мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Биз менен бир гол публикасынын эгемен. Рамис мырза, алгачкы суроо, улуттук оюнубуз Көкбөрү оюнун түп тамырынан бир жаңылоо, жаңы деңгээлге чыгаруу, бир реформа керек болуп турат. Ушул багытта сиздин бир пландарыңыз кандай, бир кыскача айтып өтсөңүз, андан соң бир кененирээк ар бири тууралуу токтололу. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар, Көкбөрү күйөрмандары, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Көкбөрүдө биз биринчи күн эмеспиз. Көп жылдан бери ушу Көкбөрүгө кызмат кылып жүрөбүз. Биз ойлойбуз, ошо биздин командабыз менен 1-2-3 жылдын ичинде Кудай буйруса Көкбөрүнү дагы жаңы деңгээлге чыгарабыз деген максаттарыбыздын баары бар. Ошонун баарын ишке ашырабыз буюрса. Мисалы, эрежелер деп коелук. Эрежелер бүгүнкү күндө ошол эле көп жылдык, 100 жылдык тарыхы бар футболдо эрежелер бүгүнкү күнгө чейин алмашып келет да. Бизде да ошондой болуш керек. Көкбөрүдө дагы бүгүнкү күнгө чейин биз эрежелерди алмаштырып киргизип атабыз. Анан калыстарды окутуу жагы бизге ошол Манас Түрк университети ошондой аянтча түзүп берип атат да. Келгиле федерация менен келишим түзүп алып, калыстарды биз окутуп берелик, машыктыруучуларды окутуп берелик, керек болсо көкбөрүчүлөрдү окуталык, илимий жагына басым жасап, факультет ачалык деп атат. Кийинки жылы буюрса биз ошол жакшы ошо ойлогон ойлорубуздун баары ишке аша турган болсо, Манас Түрк университетинде ошол жогоруда айтылган немелер боюнча факультеттер ачылат да. Рамис мырза, сиз бир оюндун эрежелери өзгөрөт деп айттыңыз. Тактап айтып өтсөңүз, кандай эрежелер өзгөрөт? Оюндун негизги өзөгү өзгөрөбү, өзгөрбөйбү? Кандай эрежелер кириши мүмкүн? Ошол тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Негизги өзөгү өзгөрбөйт. Биз мисалы жаңы эреже киргиздик. Быйыл мисалы мурда 20 мүнөттөн 3 тайм болчу, азыр 20 мүнөттү алып 15 мүнөттөн 3 тайм кылдык. Муну эмнеге кылдык? Биз жанакы Көкбөрү команданын жетекчилери менен акылдаштык. Ошол эле оюнчулар менен акылдаштык. Биздин бир оюндан кийин, бир турнирде мисалы 4-5 оюн ойнойт да бир команда. Ошондо аттардын көбү бракка чыгып атат. Жарабай калып атат, буттарынан кетип атат, травма алып атышат. Ошонун баарын эске алып туруп, анан биз убакытты азайтыш керек экенин 15 мүнөттөн 3 тайм кылалык деп азыр биринчи практикага киргизсек, бул абдан жакты. Ошол ат баккандарга өзгөчө жакшы болду да. 45 мүнөттө деле жакшы оюн көрсөтсө болот. Эми сизден 31 августтагы оюн тууралуу сурабасак болбойт. Албетте бул маселеге тереңинен кириштин деле кажети жок деп эсептейбиз. Болгону ошол бир кандайдыр бир комиссия түзүлдүбү, иштедиби, анын жыйынтыгы кандай болду? Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Эми мындай да. Спорт болот. Бул биздин улуттук канды кызыткан оюн да, Көкбөрү. Мындан башка деле дүйнөлүк практикада көптөгөн спорттор бар. Ошол эле футболду алсак, чет мамлекетте ойноп, ошол футболдон эки команданын күйөрмандары бири менен урушуп кеткен учурлар көп эле болот. Эми Ошто болгон окуя болсо, Ошто биринчиден элдин саны абдан көп болду. 40 миңге чукул адам болду дейт. Бул Көкбөрүнүн тарыхында аябай көп адамдар келген адамдардын бири болду, күйөрмандардынчы. Анан биз мындай айтканда, жанагындай анча-мынча түшүнбөстүк чыгып кеткени бул күйөрмандардын ортосунда болду да. Бул жактан мен баса белгилеп айтам, калыстар так даана калысты кылган. Биз анын баарын мындай айтканда жумушчу топ түзүп, ар бир эмесин, видео материалдарын баарын карап жакта калыстардын эч кандай күнөөсү жок ал жакта. Анан ошол команда жанакы командалардын капитандары, тренерлери келип, машыктыруучулар келип, ошол учурда биз эл көп болуп көрбөй калыптырбыз, бизден кетип калды деп ошондой бир учурларды айтты да.
Анан бул эми эл болгондон кийин элдин арасында анча мынча бейбаштар болот экен дегендейчи. Эми бунун баары кайталанбаш керек. Муну мен ойлойм тиги мындай айтканда өз жана жазаларын алышты да, ким кандай эме кылса. Эми мындан кийин кайталанбаш керек да. Анткени биз мына Көкбөрү федерациясы, ушу Көкбөрүдө жүргөн көп байкелер, инилер, достор мисалы 10 жылдан, 20 жылдан салым кошуп жүрүшөт да. Ушул Көкбөрүнү ушул дүйнөлүк деңгээлге чыгаралык деп мээнет кылып атышат. Жандарында убактыларын бөлүп атышат. Ошонун баарына биз ушул бир эле ушундай бир туура эмес иштин аркасынан ушуну баары чийилип калбаш керек да. Чийилип калбаш керек. Албетте биз аны жумушчу топ түзүлүп, эки команда тең биз мындай штрафной санкцияларды берип, достук командасына да, ынтымак командасына дагы 200 миңден 400 миң сом штраф салынды да. Мындай учурлар эми кездешпесин, Кудай буйруса биз тартипти күндөн күнгө күчөтөбүз, эрежени дагы катуу кылабыз, ошолордун талаптарын дагы требовать этебиз да. Эми баягы Көкбөрүнүн кем каржысын каржылоо маселесине келсек, Көкбөрү бүгүнкү күндө өлкөдөгү эң популярдуу, эң эл кызыккан оюн. Муну ошол акыркы 31 августта болот өткөн оюн далилдеди. Ага 40 миң деген көрүүчү, көрөрман келди. Эл кызыгып турган жерде дайыма акча бар. Ошол эле дүйнөлүк оюндар болуп аткан футбол же болбосо баягы UFC'деги мушкерлердин арасындагы атаандаштар да эмне деген чоң акчалар айланат. Ошол эле мүмкүнчүлүк бүгүндө Көкбөрүдө бар. Ошол эле элдин келген элден билет аркылуу акча тапса болот. Ошол эле алардын оюнун акчага көрсөтүү жагын, трансляция жагын акчага сатып көрсөтсө болот. Сайттар аркылуу түрдүү баягы оюнчулардын ар бир баягы тайгазанга салган бир кызыктуу отрывоктарын алып чыгып көрсөтүп, мына ушул тууралуу Көкбөрүнүн популярдуулугун мындан дагы ашырып, ошол эле учурда акча тапса болот. Сиз мына ушул каржы жагын кандай кылып чечейин деп атасыз? Мындай биз быйыл практика жүзүндө ошол жанакы көрөрман болуп келген адамдардан билеттерди саттык. Билеттерди саттык. Билеттин баасы 200 сомдон 1000 сомго чейин болду, мисалычы. Ошондон Көкбөрү федерациясына 6 миллион 700 миң сом түштү. Бир жылда 2023 жыл. 6 миллион 700 миң Көкбөрүнүн тарыхында билеттен түшкөн эмес. Биздики ошонун баарын ордуна коюш үчүн ичине убакыт керек да. Мисалы Акбулат майданын алалык да. Акбулат майданында орындук, мисалы 3000 орындук бар да. Биз ошол жана финалдык күнү мисалы 2000 билет сатылды, бирок ат майданда мисалы 6-7 миң киши отурду. 8 миң киши отурду. Ар кайсы жактан секирип кирип атышты, орындуктардын номерлери жок, тиги эме рядтардын номерлери жок, эчтеке жок да, мындай. Шарт жок. Демек жарымдан көбү бекер кирип. Мисалы жарымынан көбү. Өз калоосу менен келип, мындай билет алып киргендердин саны мисалы бир алганда 2000 кишиге чейин алып атты мисалы. Ушундай учурлар болду. Ошон үчүн биз элдин да маданиятка тартыш керекпиз да. Мына Көкбөрү команда мен жетектеп жүрдүм. Бир атты багыш бул азап да. Канча деген жем чоболот. Канча деген эме уйку кетет, мисалы суутат, даярдайт. Бир команданы багыш андан да оор да. Анан ондогон командалар келип ушул жерден оюн көрсөтүп атат күнүгөчү. Бир жума 10 күн. Ошого эми бир түк чөптүн баасы азыр 300-400 сом. Ошого ичине келип салым кошуш керек да. Биз алган акчанын баарын ошол эле командаларга кетип атат, ошол эле оюнчуларга кетип атат мисалычы. Ошол жанакы ат майдандардын баарын бизге эч ким бекер бербейт. Алардын арендасын төлөйбүз 100 миңден, мисалы 50 миңден, мисалы 150 миң сомго чейин күнүнө көлдөн төлөгөн учурлар болду да. Ал жерде баскан турган кыймылдын аракеттин баары акча төлөнөсүң. Калыстар мисалы ар бир чыккан оюнуна 7 миң сомдон төлөйбүз. Улактарды сатып алабыз өзүнчөчү. Мындай айтканда расходдор абдан көп да. Бирок киреше жок. Ошону биз кирешеге айлантып, баарын мындай жакшы иштеш керекпиз да. Көкбөрү оюну спорт номер 1 десек жаңылбайсыз да бүгүнкү күндө Кыргызстанда. Биздин улуттук оюнубуз. Улуттук оюн болуп анан расмий мисалы интернет булактарынан биз анализ кылабыз. Мисалы миллиондогон просмотрлар болот. Ошол эле түз эфирде мисалы 40-50 миң, 60 миңден көргөндөр учурлар көп.
Мунун баары мисалы азыр замандын талабы интернет. Бар мисалы чет мамлекеттен көргөндөр бар. Биз ошол эле мисалы дүйнөлүк футбол өтсө оюнду трансляцияларын баарын сатып алып көрөт болуппу. Биз ошонун баарын мындай эме чыгарыш керекпиз да. Монетизация кылып, оюндардын баарын өзүнүн учуру келгенде бүт мындай элдерге жакшы тартуулар. Мисалы мен ойлойм да, жөнөкөй пример. Bir turnirde мисалы 40-50 команда катышат экен. Ошолордун оюнун жалпы 100 сомго баалап койсоң, эмнеге мисалы жөнөкөй мектепте окуган бала деле мисалы 100 сом төлөп эле ошону үйүнө жатып алып телефондон көрө берет да. Мисалы айтып атам да. Ошондойго жетсек, анан ошондо Көкбөрү федерациясы өзүнө өзү камсыздап, финансылык жактанчы. Финансылык көз карандыс болуп, ошондо офистери болот, кеңеш эме андан тышкары мүлктөрү болот, жанакы калыстардын аттары болот. Кыргызстан курама командасына мисалы аттарды алса болот, балдарды жабдыктар менен камсыздаса болот. Бардык ошол жанакы федерациянын маселелерин баарын жапсак болот да. Биздин маселе азыр мындай болуп атпайбы? Ким келбесин буга чейин федерация жетекчилик болуп. Оюнун баары ошол турнирге эптеп байге акча таап бериш керек. Каяктан таап бериш керек, кимден сураш керек деген маселе да. Же өзүнүн чөнтөгүнө чыгарат. Биз ошондон кетиш керекпиз да, ошондон чыгып, жаңы көз караш менен кириш керекпиз азыр. Биз ошол турнир эмес, бул жалпы системаны кийинки мындай 10 жылда, 20 жылда, 30 жылда иштей тургандай кылып системаны коюш керекпиз да. Ошол системаны биз ойлогондой системаны койсок, Кудай буйруса, кийинки жылдары мисалы 2024 жалпы иштесек, 25-жылдары федерация өзүнө өзү толук финансылык көз карандыста чыгып, өзүнө өзү мындай айтканда обеспечивать эткендей болуш керек да. Рамис мырза, ошол эле футболду ала турган болсок, не деген спорт жылдыздары бар, не деген бренд клубтары бар, акчасы көп инвесторлор бар. Алардын ар биринин өзүнүн кызыкчылыгы, укугу бар. Алардын укугу, кызыкчылыгы сакталыш үчүн бирөө баягы гарант болуп ортодо турушу керек да. Көкбөрү дагы мына ушундай бир өнүгүүгө багыт алып атат. Демек, Көкбөрүгө дагы оюнчу эртең талаада калбаймы деген сыяктуу ойлонбошу керек. Ал дагы кайсы бир клуб менен контракт түзүшү керек. Салган инвестордун кызыкчылыгы сакталышы керек дегендей. Мына ушул системанын иштешине кимдир бирөө баягы түрткү бериш керек жана ортомчу болуп бериш керек да. Ушул вазифаны ким аткарыш керек жана биз мына ушундай бир системага жакында барабызбы? Ушул тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Сиздин айтып кеткен сөзүңүздө бул эме бул биринчи күн көтөрүлгөн жок. Биз бул маселени көтөрүп жүргөнбүз. Азыркы учурда бул иштелип атат да. Эмнеге региондон команда чыгат? Мисалы алалык ынтымак командасы да. Ынтымак командасы таластан балдар чогулуп, анан ошол таластык бир байкеге барат, намыс үчүн бизге туруп бериңиз, талас үчүн туруп бериңиз деп бизди колдоңуз деген, анан ал киши намыстанып анан ынтымак үчүн, талас үчүн болгондон кийин деп анан акчасын салат да. 100 миңдеген долларлар салат алчы. Анан ошентип туруп бир региондун намысын кармаш үчүн анан тиги киши каржылоо жагын ачып атат да. Албетте, эгерде клубный системага өтсөк жакшы да. Клубный система жакшы. Бияктан биздики көбүнчө мисалы ошол нарын, көл бар эле ошо регионго бөлүнүп кеткенбиз да. Команда кармап жүргөн ошол эле мен мисалы Сары Өзөндүн учурунда кармап жүргөндө чүйлүк байкелер чогултуп айтчым, байкелер эми намыс үчүн жардам бериле командага депчи. Анан эгерде бул жерден клубный системага өтсөк, конечно, жакшы болот. Бүгүнкү учурда мисалы Достук клуб да. Достукта чүйдүн балдары, таластын балдары, оштун балдары ойнойт да. Жакшы клуб. Бирок мисалы Ошто болгон учурда эле мисалы Достук командасы Ош областынын командасы деп билет да элчи. Анткени канча жылдан бери ошол Достук командасы Ош областынан чыгып келген да. Мындайынан составты карап көрсөңүз 90% чүй менен таластын балдары. Эки эле оюнчу, Манас Ниязов менен Кыяс Ниязов экөө Оштон, калган бар чүй менен таластын балдары. Клуб да булчу. Биз ошентип клубтарга айланыш керекпиз. Федерация бүгүнкү күндө регламент иштеп чыгып атат. Ошол жанакы оюнчунун укугу сакталган,
ошол клубтун жетекчисинин укугу сакталган. Ошого клуб менен ооба. Клуб менен оюнчунун ортосунда федерация болот да. Эртең ал оюнчу тиги клубтун жетекчисинин уруксаты жок, бөлөк клубка кете албайт. Ошол келишимдердин баарын федерация көзөмөлдөгөндөй кылабыз. Буюрса мисалы бөлөк жагынан дагы клубтарды атпайсызбы? Клубтарда өнүгүш керек депчи. Өнүгүш үчүн эмне кылыш керек? Азыркы күндө клубту команданы кармагандардын баары намыс үчүн. Акча салам, бирок арткасын ойлобойм да, келбейт акчачы. Канча салсам да келбейт. Биз ошол мыйзам жагынан да жардам берсек деген ойда. Биз мыйзамдарга жол эме жаздырып, депутаттар аркылуу сунуш берип, мисалы бир клубту колдогон бир чоң фирма канча акча салса, бир мисалы ошол салыктардан жеңилдик берсе ошол фирмага, мисалы Көкбөрүгө же улуттук оюнга салым кошуп аткан үчүн бир анча-мынча жардам мамлекет тарабынан ошо салык жагынан жардам берилсе, ал клубтун дагы биринчиден реклама кылганга, акча салганга чоң уже эмес пайда болот да, желаниясычы пайда болуп, ошондо биз ошондой жактарга менен кетсек, анан ошондо Көкбөрү клубтары өнүгүп, фирмалардын ортосунда мисалы бирөө Coca-Cola бирөөнү каржылайт, бирөөнү дагы бир эме каржылайт, мисалы бирөөнү бир чоң строительный компания каржылайт, ошо менен анан кетет да, өнүгөт, ошондо күндөн күнгө өнүгөт. Биз ошондой шарттарда түзүп бергенге, ошондой мыйзамдарды жазганга ошо жолдорун бериш керекпиз да. Биз азыр Кыргызда сөз бар эмеспи? Бала ыйламайынча эмчек кайда депчи. Анысыкандай биз азыр эчтеге жатып алып эле тиги бизге федерацияга акча бериле десек ким бермейли. Биз жолдорун көрсөтүш керекпиз, байке. Мындай кылалык, тигиндей кылалык деп баарын азыр сунуштар менен азыр намыслана турган эч нерсе жок. Барып мен өзүм үчүн суранган жокмун. Жалпы Кыргыздын улуттук оюну Көкбөрү үчүн барып суранганга биз намысланбайбыз эле да. Көкбөрү үчүн. Көкбөрү баарыбыздын оюнубуз. Сенин да оюнуң, менин да оюнум, ал президенттин да оюну, ал жөнөкөй карапайым адамдын да оюну да. Бул тарыхта биздин Кыргыздын оюну. Ошон үчүн баарыбыз салымыбызды кошуш керекпиз. Албетте мамлекет тарабынан жардам боло турган болсо сонун болот эле да. Көкбөрүдө Кыргызстан менен Казакстандын оюну эң кызыктуу оюн болуп келген. Бирок ошол эле учурда бир талаштар да болуп келген. Мына ушундай талаштарды азайтып, кызыктуу оюнду көбөйткөнгө кандай аракеттерди көрүп атасыздар? Биз былтыр 2022 жылы Турция мамлекетине барып көчмөндөр оюнуна бардык да. Көчмөндөр оюнуна барып ошол жактан карап турсак, биз ошо эл аралык федерациябыз негизи бар болчу, анан иштелбей алганын көрдүк да. Ошондой эл аралык биздин немелердин катнаштары бузулуп, Көкбөрүнү мисалы араңдап атып 3-4 команданы ойноттук да. Ошондо бизге ой келди да. Биз эл аралык бир турнир өткөрбөсөк болбойт деп, анан быйыл пландаштырып Көкбөрү федерациясы Ысык көлгө жана 22 команданын катышуусунда клубный чемпионат мира өткөрдүк да. Көкбөрү эл аралык ассоциациясы түзүлдү. Ага 14 мамлекет катышып, бир добуштан биздин азыркы башкы прокурор Курманкул Токторалиевичти бир добуштан шайлашты. Мен ойлойм, ошол Көкбөрү эл аралык ассоциациясы дагы биздин Көкбөрүнүн эл аралык деңгээлде өнүгүшүнө дагы чоң салымын кошот депчи. Анан көп өтпөй эле, мисалы август айынын аягында мен ошол Америкага барып, өзүм барып, ошол жакта америкалык жанагы ковбой достор менен биз расмий түрдө Көкбөрү федерациясын ачтык. Биринчи жолу Америкада. Анан мунун баары биздин ошо акырындан кылган иш аракеттерибиз да. Буйруса ойлоп атабыз, азыр сүйлөшүп атабыз. Великобританиядан ачсак деп атабыз, Франциядан ачсак деп атабыз, дагы бөлөк мамлекеттерден ачып, федерацияларды кийинки мисалы көчмөндөргө дагы көп командалар катышсын деген тилектерибиз, максаттарыбыз бар да. Анан бүгүн азыр Россия федерациясынан Москва командасы, Екатеринбург, Новосибирск, Алтай, Красноярск, мисалы ошол субъектлер абдан жакшы ойноп атышат. Бүт баары Казанга ойноп атышат. Мунун баары мындай алдыга жылуу максат эме да, мындай көрсөткүчтөр да. Рамес мырза, ошол эле учурда көрүүчүлөргө шарт түзүү жагы дагы көп учурда айтылып келет. Ошол эле орундуктар тиешелүү, ошол эле баягы 4-5 жактан ракурстагы камералар баягы талаштуу учурлар болуп калганда,
кайталап көргөнгө ар кайсы жактан ракурстан видеолор болсо, анан ал ошол экрандан ат майданында дагы көрүүчүлөргө тартууланса, анткени адамдар баягы талаштоочулар бир секундтун ичинде болот. Анан аны көпчүлүк көрөрмандар туура түшүнүп, жетелек туруп, анан бир талкуу болуп кетет да. Ошол себептен көрүүчүлөргө ар бир жагдайды туура көрсөтүп туруш үчүн шарт түзүш керек деген маселе айтылып келет. Ушул боюнча аракетиңиз кандай болот? Сиз туура айтып кеттиңиз. Ар кайсы жактан ар кайсы ракурста тартыш керекпиз да. Биз ойлойбуз, ошол көкбөрүн тартып атканда бир жок дегенде 7-8 камера иштесе депчи. Бирок биз бүгүнкү күндө мисалы КТРК спорт менен иштешип аткандан кийин ошолор кандай талап менен тартып атат, биз ошолорго баш ийип, ошол менен азыр коомчулукка көрүнүп атпайбы? Биздин алдыда максаттарыбыз бар, ошону дагы аларды улучшать эткенге мүмкүнчүлүк түзөлөт деген жакшы жактарыбыз бар да. Өзүңүз билгендей, Кочкордо Ормон Хандын 230 жылдыгы болуп өттү. Ал жерде көкбөрү оюну болгон жок. Андан кийин эле Курманкул Зулушев көкбөрү оюнун өткөрүүдө, уюштурууда тартипти катуу сакташ керек дегендей сөздү айтты. Эми суроо, алдыдагы мамлекеттик иш-чараларда көкбөрү оюну план боюнча качан болот? Буга эч кандайдыр бир токтотуп туруу азырынча бир тартипке салып, бир механизмден иштеп чыкканга чейин оюндарды өткөрбөй туруу маселеси барбы, жокпу? Мына ушул тууралуу бир тактап берсеңиз. Биз жылга алдын ала календарлык план бекитебиз. Ошондо биздин календарлык планда жок болчу. Биздин календарлык планда болгон турнирлердин баарын өткөрдүк биз. Демек, Ормон Хандын 230 жылдыгында көкбөрү оюну баштан эле календарлык планда жок болчу. Календарлык планга ылайык оюндар кайсы учурга белгиленсе, ал өтө берет, демек. Бизде ошол календарлык пландан тышкары бизге азыр чакыруу келип атат Казакстан тараптан. 17 ноябрдан 27 ноябрга чейин Чымкентте ошо биздин Кыргызстандын атынан 6 команда барып ойнойт. Ошого чакыруу беришкен. Биз буюрса ошого даярданып атабыз.